Биринчи күнгө алынган интернет желесиндеги акыркы маалыматтар менен тааныштырып, Миргүл Эшбаева, саламатсыздарбы? Депутат Дүйшөн Төрөкулов бирөөнүн бизнесин тартып алууга аракет кылды деп 2 айга камалды. Депутат Дүйшөн Төрөкулов 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Алардын маалыматында депутат Оштогу тери чыгаруучу заводду басып алуу аракет кылган. Ал Ош шаарындагы кармалып, Бишкек шаарына алынып келинди. Дүйшөн Төрөкулов менен бирге Чүй облусундагы кылмыштуу топтун мүчөсү Жантай Шаменов да кармалды. Эске салсак, буга чейин тери чыгаруучу заводдун ээси видео кайрылуу жасаган. Ташиев кылмышкерлерди камап, сотторду сойгон үчүн рейтинг өсүүдө. УКМКны жетектеген Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтордун башчыларын байма-бай камап, камабатса дагы аягы суюлбай келет. Эрксизден тамашалуу ой кылт этти. Чек ара кызматын УКМКга кошуп алгандай эле Ички иштер министрликти дагы өз карамагына өткөрүп 2 тизген бир чылбырды колго алабы. Бул системанын бандиттер менен күрөшө турган ГУР башкармалыктары эмне иш кылып жатышканы белгисиз. Кыйраткан көрсөткүчтөрү жок эле миңдеген менттер мамлекеттин эсебинен айлык алышып, коомдук коопсуздукту тартипти карашпай эле жата беришеби. Айтмакчы, Ташиев соңку убакта бир катар сотторго кылмыш иштерин козгоп, эсепсиз байлыктарын, үй мүлктөрүн ачыктап атканы коомчулукка жагып аткан кези. Элибиздин басымдуу бөлүгү соттордон адилет таппай 30 жылдан бери куурап келатышканы жашыруун эмес. Мыйзамсыз байуу беренелери менен чекесинен кылтыкка түшүп башташканы жакшы көрүнүш. Көпчүлүк катмар УКМКнын төрагасынын сотторго кыргыйдай тийгенин кубатташып, акыйкат үчүн дагы далайлардын жүздөрү ачыларына ишенишүүдө. Барган сайын Камчыбек Ташиевдин саясий рейтинги көтөрүлүп, көпчүлүктүн көңүлүн бурдурду. Кыскасы, мындан ары дагы жолдон адашпай, таза, адилеттүү иштеп кете алабы же деп Арба Чекиткечи сайты жазып чыкты. Сыймык Жапыкеев Жунусбековдон iPhone алмак түгүл чет өлкөгө эс алганын чыга албай жүрөм. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып, акча талап кылып жатат деген айыптоолорду четке какты. Жапыкеев буга байланыштуу Facebook'тагы баракчасында видео кайрылуу жасады. Мегакомдун жетекчиси Сыймыкка iPhone бериптир деп жатышат. Андай болгон эмес. Жаңы жылың менен деп календар жибериптир. Куттуктап Төрахан Жунусбековдон календардан башка эч нерсе алган эмесмин. Убагында бийликке алданган эмесмин, бирок iPhone'га алданбайм да. Мен өзүм жада калса чет өлкөгө эс алганы бара албай жүрөм. Кайдагы ушактарды чыгарып чуу сала бербегилечи. Сыймык ичип жеп жатыптыр дегендер болбогон сөз. Кимди кыйнап, кимди акча бер деп жатсам, ачык айтсын, деди Жапыкеев. Эске салсак, мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеев 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка барган. Мындай мага бир iPhone'га алданбайм, мен Сооронбайдын бийлигине алданган эмесмин. Мегакомдун бир iPhone'ун алдамам, көрөсүңөр. Кудай болсо Мегакомдон чыкса, Мегакомду да көргөзөбүз. Анын чоң iPhone'ун бирдеме деле ушинте бериптесиңер. Мындай ичи тарлыкты, көрө албастыкты токтотолго, же болсо мага деле керек жок. Мен деле мындай тынч момча душман артпай эле жашашым керек мен деле. Биримдикчилер Турганбаев менен Капаров бийликтен кызмат алышканда. Каргашалуу парламенттин өткөн шайлоодо Биримдик партиясына Оштон Жылдызбек Турганбаев жана Талант Капаров ийгиликтүү иштеп беришкени маалым. Буттары үзүлгөнчө чуркашкан дейт. Эмгектеринин акыбети кайтыптыр. Жаңы жылдын алдында Жылдызбек Турганбаев Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевке орун басар болсо, Талант Капаров Бишкектин троллейбусун тейлөө башкармалыгынын башчылыгына дайындалат. Бийлик алмашып кетсе да экөөнүн кырышасы Ак үйдө экени таң калтырууда. Оштун биринчи вице-мэрлигине дайындалган Турганбаев өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев менен түз сүйлөшөрүн айтып мактанып жүргөнү кандай? Кызмат машинасы менен жүргөн Балбак Төлөбаевдин жол кирени көтөргөнү жакшылыкка алып келбейт. Бишкектин жол киреси 15 сомго көтөрөбүз деп Балбак Төлөбаев дердеңдеп жүрөт. Эми айыл кыштактарга жүрө турган маршруткалар 10-20 сом кошуп көтөрүп жиберери бышык. Күнүгө жок дегенде арты 1000 сом, алды 2-3 миң сом таап жаткан айдоочулар элди ойлобой өз жандарын ойлошуп, жол кирени көтөрүү талабы менен чыгышууда. Шопур Элмиянов мамлекеттик рулду башкарып жаткан Атамбаевдин заманында айдоочулардын айткандары лып аткарылып, жол кире улам-улам көтөрүлүп турчу. Ал эми Сооронбай Жээнбеков президент болгондон соң айдоочулар дагы жол кирени көтөрүүнү маселе менен чыккан.
Иштесең ушул жол кире менен иште, иштебесең башкалар иштей берет деген принцип менен жол кире көтөрүлгөн эмес. Азырынча бийликте ушул позицияны тутунса, жалпы элге жакшы болмок. Айлыгы аз эл үчүн жол кирени 1-2 сомго көбөйтүү да оор тиет. Анткени кээ бир үйдө канча адам жумушка барып келсе, канча бала мектепке барып келип жатат. Андай болсо айлыкты да көтөрүшү керек. Кызмат машинасы менен жүргөн Балбак Төлөбаевдин жол кирени көтөргөнү жакшылыкка алып келбейт. Кудай сактады. Номер 3 балдар ооруканасында терезе кулап түштү. Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасында капыстан терезе кулап түшкөн. Бул тууралуу 1 жашар баласы менен ооруканада жаткан эне билдирген. Ал оорукананы эскирген абалына кейип, эгерде коридордо чыкпай палатада жаткан болгонубузда башыбызга тиймек. Кудай сактады. Дегенден башка эч нерсе дей албайсың деп ал Instagram баракчасына жазып чыккан. Эненин айтымында терезе алар жаткан койкага урап түшкөн. Оорукананын кызматкерлери биздин ачуубузга өзүңөр күнөөлүүсүңөр деп жооп беришти. Анткени биз желдетүү үчүн терезени ачкан экенбиз. Ал эми чындыгында терезени эч ким ачкан эмес жана терезе да кадалган эмес экен. Жөн эле тагып коюшкан. Элдик медиа сайты жазып чыкты. Окно выпало, а мы здесь лежали. Просто вот эта форточка выпала и ужас. Просто хорошо, что мы гуляли в это время. Это был бы ужас. Казакстан Алматы шаарында улгайган адам полиция кызматкерлерине баллон чачып жиберген. Окуя 2020 жылдын 7 декабрь күнү болгон. Белгилүү болгондой 1954 жылы туулган жаранга карата келин полицияга арызданган. Ал 4 жашар кызын көрсөтпөй жатканын билдирген. Соттун чечими менен полиция кызматкерлери наристени энесине өткөрүү үчүн үйгө келгенде, наристенин чоң атасы аларда агрессивдүү тосуп алган. Ачууланган карыя укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө калемпир баллонун чачып жиберген. Эркек кишинин бул аракети менен бийлик өкүлдөрүнө карата күч колдонуу беренеси боюнча жоопко тартылды. Бүгүнкү күнгө интернет булактарынан алынган маалыматтар ушулар болду. Күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.